Жалал Абад тазалык ишканасы жарандарды күз мезгилинде жалбырактарды, топтолгон таштандыларды өрттөгөндөн алыс болууга чакырат. Анткени учурда таштанды урналардагы акыр чикирлерди, шаар ичиндеги жалбырактарды өрттөп жиберген учурлар катталууда. Бул эңириде экологияга зыян алып келип, уулуу заттарды бөлүп чыгышын шарттайт. Зыяндуу заттар ар түрдүү ооруларды чакырып, жарандарга залалын тийгизет. Ал эми эскертүүгө карабай, өрттөгөндөргө атайын административдик жаза чегерилген. Алар 2000 сомдон 20 000 сомго чейин айыппулга жыгылат. Же жалбырактарды өрттөгөндөр коомдук жумушка тартылат. Тазалык ишканасы дайым эле убагында алып келет. Ага да адамдарды көңүлү болбостон күйгүзүп салышат да. Ошону күйгүзбесеңиздер, андан бөлүнүп чыккан заттар, жана уулуу заттар, жанында жайгашкан мектеп, садикке окшогон ушул жаш балдарга өтө чоң зыян тийгизет да. Ушул элге кайрылат элем, ушул жерде жашоочуларга, ошондой эле ушу дамкомдоруна келип дайындап да кеткенбиз. Дайыма сабак өтүп, биз аларга эскертүү берип кетебиз. Ушул мусуларды күйгүзбөсө, жанында турган балдар да коркуп, бир жагынан, экинчи жагынан ушу газга уланып калабы деп да коркобуз. Өрт өчүрүүчү кызматкерлерди чакырсак, алар жок дебей өчүрүп кетет. Бирок алар ошол эле замат ушул тазалык ишкананын урнасын өрттөдүк, өчүрдүк деп ЭКТ инспекцияга маалымат берет экен. Биз 2 жолу же 3 жолу чакырып койгонубуз үчүн ЭКТ инспекция эмне үчүн сенин контейнерлериң өрттөнө берет деп кайра эле штрафты бизге салып отурган мыйзам чыгып калыптыр. Сан милиция бар бизде мэрияда. Ошолорго айтып, ошол үйдүн алдында өрттөнүп аткан болсо, ошолорго кабар беребиз. Ал сан милиция азыр өздөрүнүн протоколдору бар, келип түзүп, тиешелүү баягындай чараларды көрүшөт. Жалал Абад шаарындагы Нагима Айтматова көчөсүндөгү узундугу 350 метр квадрат болгон жөө жүргүнчүлөр басуучу жолго асфальт төшөлдү. Буга чейин бул жолдун начар абалда болгондугунан жаан-чачын учурунда адамдардын каттоосуна ыңгайсыздык жаратып келген. Эми шаар тургундарынын мүдөөсү аткарылды. Андан сырткары Мир кинотеатрынын жанындагы узундугу 63 метр болгон тротуарга брусчатка басылып, шаар тургундарына пайдаланууга берилди. Аткарылган иштер жергиликтүүлөрдүн жана сырттан келген коноктордун купулуна толгон. Бул жылы калаадагы тротуарлардын абалын жакшыртууга басым жасалып, бир топ көчөлөрдөгү жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдор таанылгыс болуп өзгөрдү. Азыр кыйла жолдор оңдолуп, шаар өзүнүн чырайына чыгып дегендей элди кубандырып, сүйүндүрүп атат. Өтө албайт элек, машина көп турат эле, кыйла эме тоскоолдук кылат эле. Анткени бизде основной салондор ушул тарапта жайгашкан үчүн аялдар үчүн бул көп проблема. Домдун астыларында деле бүтүндөй жолдор шакал болчу да. Азыр эми уже оңдолуп, асфальтталып, жакшы болуп калды, жолдор оңдолуп, тегизделип калды. Жол боюнча айта кетсем, жолдор аябай оңдолгон, жүргөнгө ыңгайлуу, бардык жерлерди көрүп атам. Кудайга шүгүр, Жалал Абад шаары мурдакыдан жылдан жылга жолдор оңдолуп, өнүгүүдө деп мен жеке оюмду айта алам. Дагы мындан ары да жакшы өнүгө берсе, аябай сонун жетишкен шаарлардын бири болот деп ойлойм. Өлкөнүн келечеги жана өсүп өнүгүүсү агартуу кызматкерлеринин аракетинен көз каранды. Анткени алар тарбиялап жаткан билимдүү жаштар мамлекетти алга сүрөп, анын бүтүндүгүн сактоого салым кошот. Бул тууралуу кала мэри Мураталы Табаев областык Барпы драма театрында өткөн мугалимдердин кесиптик майрамында билдирди. Иш-чарада эң алгач майрам ээлери оркестрдин коштоосунда тосуп алынды. Андан соң концерттик программа тартууланып, жергиликтүү бийлик жетекчилери куттуктоо сөздөрүн арнашты. Шаардагы билим берүү тармагын алга сүрөөдө өзүнүн кесипкөйлүгүн көрсөткөн алдыңкы кызматкерлер кала мэриясынын жана шаардык кеңештин ардак грамоталары менен сыйланышты. Эске салсак, Жалал Абад шаарындагы мектеп жана мектепке чейинки билим берүүчү мекемелерде 2000ге жакын мугалим эмгектенет. Алардын алтысы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Мындан тышкары 100дөн ашуун кызматкер билим берүүнүн мыктысы наамына ээ болушкан. Майрамга карата мугалимдерге 2000 сомдон акчалай сыйлык тапшырылды. Ага жергиликтүү бюджеттен 2 320 000 сом каралган. Мындан тышкары коммуналдык кызматтар үчүн ай сайын айлык маяналарына 500 сомдон акча каражаты бөлүнүп келет. Ардак грамота бул баардыгыбыз үчүн сый урмат деп билебиз. Буга чейин дагы мына Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан бизге абдан чоң колдоолор көрсөтүлдү. Жана ошондой эле мектептердин материалдык техникалык базасын чыңдоодо дагы ушул Жалал Абад шаардык мэриясы жана шаардык кеңештин депутаттары чоң иштерди аткарып атат десек биз жаңылышпайбыз. Ошолордун натыйжасында быйылкы жылы биз Кыргыз Республикасы боюнча жалпы республикалык тестирлөөдө 6 окуучубуз эң жогорку балларды көрсөтүп, шаарыбыздын даңкын, бир эле шаарыбыздын эмес, областыбыздын даңкын алдыга сүйрөп чыкты. 1977 жылдан бери
мына ушул түйшүктүү, ары сыймыктуу, анан дагы жоопкерчиликтүү мына ушул мугалимдик кесипте иштеп келе жатам. Бүгүн биздин шаарыбызда мына ушул ардактуу кесип ээлеринин кесиптик майрамы белгиленип отурат. Мына ушул жалпы шаардын, ошондой эле бүткүл Кыргызстандын билим берүү жаатында иштеген педагогдорду кесиптик майрамы менен куттуктап кетким келип жатат. Жалал Абад шаарынын Борбордук Ленин көчөсүндөгү экинчи жер асты өтмөгүнүн курулушу аяктады. Бүгүн анын ачылуу салтанаты болуп, ага кала мэри Мураталы Тагаев, шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошев баштаган депутаттар тобу, аксакалдар жана шаар тургундары катышты. Аталган өтмөктүн курулушу ушул жылдын май айында башталган. Узундугу 40, туурасы 9 метрди түзүп, ал өткөн жылы курулган биринчи жер асты өтмөгү менен туташат. Анда 24 соода түйүнү орун алып, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар каралган. Бекитилген долбоор боюнча эч кандай четтөө болгон жок. Баары ошол долбоордун негизинде бардык жумуштар убагында толук менен бүткөрүлдү. Мындай объект курулган эмес акыркы жылдарда, даже Кыргызстанда курулган эмес. Бизде Жалал Абад шаарында биринчилерден болуп, бул жер алып өтүш өтмөк жана жер үстүнөн өтүш өтмөк да бизде Жалал Абад шаарында Кыргызстан боюнча алганда биринчилерден болуп курулуш бүттү. Өтмөктүн курулушунун максаты Борбордук Ленин көчөсүндөгү автоунаа жана жөө жүргүнчүлөрдүн башаламан кыймылын жоюу жана тургундардын жолдо жүрүү коопсуздугун сактоо болуп саналат. Алдыда биринчи жана экинчи жер асты өтмөгүнө видео байкошторду орнотуу пландалууда. Президентибиз Сооронбай Шариповичтин быйылкы региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жылына ушул Жалал Абад шаарында бир чоң курулуштардын бири бул жер астынан өтүүчү өтмөк болуп эсептелинген. Биз мына 7 октябрга бүтүрөбүз деп буга чейин убадаларыбызды бергенбиз. Мына бүгүнкү күнү ушул Кудайдын колдоосу менен эли журтубуздун мына жакшы маанайы менен бүгүнкү күндө ушул өтмөктүн ачылышын жасап отурабыз. Ушул жергиликтүү бюджеттин эсебинен курулуп бүттү. Жергиликтүү бюджеттен 30 миллиондон ашык акча каражаты каралган, бирок тендерден ушул 21 миллионго жакын акча каражатын утушуп, 12 майда бул жумуш иштери башталган. Мына 4 айдын жүзүндө бүгүн шаарыбызга тапшырып отурабыз. Эң негизги өзгөчөлүгү мына ушул ичинде мына сиздер көп болдуңуздар. Бул жерде 24 жана соода түйүнү. Бул соода түйүндөрдүн баарысы тең бул муниципалдык болуп эсептелинет мэриянын алдында. Трассаларга чыкпастан биздин балдарыбыз, неберелерибиз, аксакал энелерибиз мына өтмөктөн өтүп өзүлөрүнчө сүйүнүп кубанычтуу күндөр болду да бүгүн. Эң сонун болду да мына коопсуздук жагынан өтмөк жол курулду. Аябай сүйүнүчтөбүз. Жана айтып кеткенде энебиз, чоң аталарыбыз, неберелер, балдарыбыз, окуучуларыбыз ушу дайым коопсуздугу жагынан жакшы нерсе болду да бул курулгандыгы. Эске салсак, Жалал Абад шаарынын жергиликтүү бюджетинен экинчи жер асты өтмөгүн курууга 30 миллион сом акча каражат каралган. Анын тендердик наркы 21 миллион сом деп бааланып, жумуш иштерин Сафари жоопкерчилиги чектелген коому жүргүздү. Нурайым Турдумаматова, Бийбек Жумабаев, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары.
Региондордогу ички суга суу маселеси боюнча коомдук талкуу Жалал Абад шаарында болуп өттү. Анда жергиликтүү областтык, райондук мамлекеттик администрациялардын өкүлдөрү, суу ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин областтагы өкүлү, суу пайдалануучулар ассоциациялары жана демилгелүү топтун мүчөлөрү катышты. Талкууда аймактагы суга суу маселелери менен алектенген тараптардын ортосунда талкуу жүрүп, көйгөйлөрүн айтып, пикир алмашуу болду. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ички чарбалык суга суу каналдарын бүгүнкү күндөгү абалы, көйгөйлөрүнүн негизги себептерин айтып беришти. Дыйкандарга суга сууну жеткирүүдө 133 суу пайдалануучулар ассоциациясы жалпы 2300 километрден ашык ички суга суу каналдарын реабилитациядан өткөргөн. Дагы калган 353 суу пайдалануучулар ассоциациясынын ички каналдары реабилитацияга муктаж. Ошол баягы суу тартыштыгы көп аймактарда мына Нокен районунан ошол СПАдын өкүлү, анан айыл өкмөтүнүн өкүлү, Нокен районунан ушундай эле топтор, анан Нокат районунан, Ош Жалал Абад областарынан ушул маселени изилдеп келатабыз. Негизинен ички каналдарды караш өтө ремонттош өтө кыйын болуп жатат. Эгерде буга мамлекет республикалык тарабынан, мамлекет тарабынан көңүл бурулбаса, бул келечеги эртеңки күнү каналдардын жок болушуна алып келип турат да. Анан да ошого ушул демилгечи топ түзүлүп, ушул республика тарабынан бюджеттен акча каралып, жылына ошол бир өлчөмү менен ар бир айыл өкмөт, ар бир АОПдагы каналдардын акыбалдарына акча бөлүнүп, ошол бетондолуп, эме болсо, 5 батарея элге суу жетип, элдин жашоосу да оңолуп, эккен эгиндерине өз убагында сууну коюп, өз убагында жакшы түшүмдөрдү алып, элдин жашоосу жакшырмак деп ушундай жакшы ниет менен ушул демилгечи топ түзүлүп, ушул жакшы максат коюп жатабыз. Жалал Абад шаарынын тургуну Базаркан Исмаилова 6 жылдан бери көп кабаттуу үйдө жашап келет. Буга чейин ал кышкысын үйүн электр энергиясынын жардамы менен жылытып келген. Быйыл кошуналары менен чогуу шаардык жылуулук мекемесине кайрылып, борбордук жылуулук системасына туташтырылган. Бери көпчүлүк жаш балдар менен жашагандар бар. Мен де неберелер менен 6 жыл, 7 жыл ошол жерде жашап койдум, келгениме 10 жылга жакындап калды почти. Неберелер менен эле кыйналып аттым. Ар бир комнатка бир дана обогреватель сайып аттык. Ага светтерибиз жана трансформатор тышта берип атылып кеткен күндөр болот, тызылдап баарыбыз эле кыйналып аттык. Аристон кое тургандар аябай кымбат болуп атат деп алар ыйлактап жүрүшүп, ошо эми азыр баары аристондорун алып, башка кылып, ошо светтен независимый болуп, ошо жылуулук системасына өтүп жашоочулар аракет кылышат. Эми быйыл үмүтүбүз чоң, эми ошо отоплениядан кышта кыйнабай, ошо бизде отопление үзгүлтүксүз кылып берип турат деген. Жалал Абад жылуулук ишканасы кышкысын үйлөрдө жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу аракетин быйыл эрте баштады. Шаарда 17 отказан болсо, анын 15-и капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Күз-кыш мезгилинде жалпысынан 1500 тонна көмүр, 340 тонна мазут камдалган. Эми сезонго керектелүүчү отун запастарын айта турган болсок, негизинен бизге отун запастарын мазутту жана көмүрдү Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасы тарабынан алынып берилет. Азыркы күндө көмүр толугу менен даярдалды. 1,5 миң тонна боюнча көп иш-чаралар аткарылып атат, бирок кыйынчылыктар да болуп атат. Ошо кыйынчылыктарга карабай мына Жалал Абад шаар жергиликтүү бийлиги менен мэриясы менен биргеликте биз ошо иштерди алып кетип атабыз. Алардан дагы жардамдар болуп атат, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат калкка ошо жылуулукка боюнча. Андан сырткары 50ге жакын көп кабаттуу үй, 20дан ашуун бюджеттик жана коммерциялык мекемелер жылуулук менен камсыз кылынган. Быйылкы жылы кышка даярдыктар жакшы деп эле турабыз. Былтыркы жылы деле жылуулук берүү аябай эле жакшы болду. Бизде эч кандай биз тараптан жалп болгон жок. Мектебибиз деле кышка даярдыктарыбыз жакшы, баардыгын даярдап анан күтүп атабыз кышты. Жалал Абад шаарындагы жылуулук ишканасында оңдоп түзөө жана күзгү кышкы мезгилге даярдоо боюнча бир топ алгылыктуу иштер аткарылууда. Кышкы суукта үзгүлтүксүз жылуулук менен камсыздоо үчүн тийиштүү аракеттер көрүлүп жатат.
Элиза Капарова, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары. 11 октябрь эл аралык кыздар күнү ага карата Жалал Абад шаарында шаардык жаштар комитетинин уюштуруусу менен жогорку окуу жайлардын улан кыздарына майрамдык концерт тартууланды. Иш-чаранын негизги максаты кыздарга байланыштуу социалдык көйгөйлөргө, теңсиздиктерге коомчулуктун көңүлүн буруу болуп саналат. Жаштарга ыңгайлуу шаар деген сынактын негизинде бул кыздардын эл аралык майрамын өткөрүп жатабыз. Ага биз эми кыздарга зомбулук, эрте ала качуу, кыздардын укугун коргоо максатында өткөрүп жаткан майрамдык кечебиз. Иш-чарада балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар деген сынактын жыйынтыгы чыгып, анда кыздар үчүн атайын китептер жана белектер тапшырылды. 23 февраль, 9 майларда бул мырзалардын майрамы майрамдап кечкен. Ал эми биздин майрам бул 8 март эле болчу. Эми 11 октябрь кыздардын майрамы. Бул кыздардын майрамы кошсонго эң жакшы деп ойлойм. Коомдо кыздар эркин карьера жасоого, билим алууга, укуктарын толук кандуу пайдаланууга акылуу, аларга карата ар кандай басым, зордук, зомбулукту алдын алуу үчүн бул сыяктуу иш-чаралар болуп туруусу учурдун талабы, дейт аппарат жетекчи. Бул күнгө биздин шаардык мэрия аткаруу бийлиги жакшы көңүл буруп, bundan da артыкчылыктар менен кийинки жылдары өткөрөбүз деген ишеничтерибиз бар. Сиздерге, окууларыңыздарга, үй бүлөңүздөргө дайыма ийгилик болсун, дайыма ден соолукта болуңуздар. Ушул биздин шаар Жалал Абад шаары жаштардын шаары деп көптөн бери айтылат. Дайыма жаштар бар болуңуздар, аман болуңуздар. Укук коргоочулар кыздар зордук, зомбулукка кабылып, кулчулукка жана психикалык кысымга кабылган учурлар кездешерин айтып келишет. Кыздар толук кандуу билим алуусу, өз ыктыяры менен турмушка чыгуусу жана оюн эркин айтуусу коомчулук үчүн маанилүү. Ырыс айыл өкмөтүндө 16га чыккан кызды эле турмушка берип аткан жеринен барып аралашып калдык да. Эми ал кыздын ата-энеси же өзү кайрылган жок да, бизгечи ага кошунасынын эле таанышы ошо угуп калып, анан ошондой бир маалымат келип барып аралаштык эле. Кыз өзү макул болуп дейип атыптыр. Ал убакта биз деле эч нерсе кыла албайт экенбиз. Кыз өзү макул болуп атса, ата-энеси макул болуп атса, бала 28ге чыккан бала экен. Алып Россияга барып ошол жакта жашайбыз, биз бул жерде жашабайбыз деп. Кыздардын эл аралык күнү 2012 жылы Бириккен Улуттар уюму тарабынан негизделген. Ошондон тарта жыл сайын 11 октябрда белгиленип келет. Элиза Жултоева, Бибек Жумабаев, Жалал Абад шаары.